21-кылым маалымат, технология, автоматизация доорунда кыргыз жаштары кандай талаптарга жооп бериши керек? Экономика, спорт, ушул мамлекетти деги эле канткенде көтөрөбүз дегенде мен бир токтолот элем. Ошол ар бир кесипке ошол чыныгы өзүнүн кесибин сүйө билген, өзүнүн кесибин билген адамдар келгенде мамлекетибиз оңолот да. Биз кантип өлкөнү өнүктүрө алабыз? Ошол жана биздин ментал деп коет, мисалы башы менен иштеген жаштарды иштетип, сырттан акча табышыбыз керек. Биз муну менен эмнени айткым келип атат? Биз өзүбүздүн акылыбызды сыртка экспорттойбуз. Кечиртпей азыркы учурда ошол эски методикандагы китептерине так туура жазып бере албайшат. Китептердин ичи бардак каталар менен толтура. Азыр керек болсо министрликте эки ката менен не болмок эле? Эң негизгиси түшүнсө болду дагы отурат. Бул биз күлө турчу эмес, бул ыйлай турчу абалдабыз. Баткенде абрикос өскөндө мен маалымат келген боюнча атайын конфликттерди жаратышат экен. Аяктагы чиновниктер конфликттер жаратканда границаны жабат экен. Границаны жапканда абрикосту Тажикстанга сатып албагат экен. Ошондо эмне болот? Баасын түшүрүшөт. Ошол эле коррупционерлер да. Бизнес кылышат да. Ал келди алып коелу, бирок эми ушундай болот, граница жабылып калды, эми эмне кылайын деп калп эле мындай жинде болуп коюшат.